Медералиев. Эми өткөндө социалдык түйүндөрдү карап атсам, бир колдонуучу жазыптыр активдүү. Негизи циркка барсаң, акча төлөп киресиң депчи. Жогорку кеңештин айрым депутаттарына да акча бериш керек, ушу элди шоу кылып атканына депчи. Эми мен юрист болгондугума байланыштуу жакшы түшүнөм да. Адахан Кимсанбаевич, өзүңүз билип туруп, зачем шоу кылып атасыз? Эми регламентте ушундай норма, буга чейин комитетте каралат, талкууланат, жерге келет, залга өтөт. Туура эмес болуп калган ушул регламентте, чынында. Билбей каласың, кайсы мыйзамга добуш берип атасың. А бирок Адахан Кимсанбаевич ушуну билип туруп, элге жагынайын деп туруп, бу жерде бардык акылсыздар отурат, ушу жалгыз сабаттуу болгону ушу өкүндүрбөй койбойт да. Эми билесиз буну, 5 колуңуздай билесиз, айланып кетейин. Уятты эми. Усат Таган Тургунович. Таган Тургунович, мен айтып коеюнчу. Жаңы регламент. Ушул норманы киргиздик. Мыйзамдар талкуу болгондон кийин, ме свежий болуп турганда ошондо добуш берейли деп. Жаңы регламентте кирди ушул. А эски регламентте бул норма менен сиз качантан бери добуш берип атасыз, билип алып туруп, зачем вы артиста тут включаете, да? Ушул убакка чейин чыдадым, юридикалык жактан унчукпадым. Эми тут уже популизмде чек болуш керек.